Арыбытаңыздар менен ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен таң эрте 30 адыр жергесиндеги мондой ашкабактар сатылуучу жерде таңды биргеликте тосуп алабыз. Азыр көрөбүз бул жакта ашкабактын кандай түрлөрү бар болду экен, анан дагы алар канчадан сатылып жатты экен. Биргеликте билип алабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен. Рахмат кызым. Базарыңызга береке. Рахмат. Канчадан болот эми бул ашкабактар? Ашкабакты көлөмүнө карап, чоң кичүүсүнө көлөмүнө карап. Бул дыйканчылыкпы? Дыйканчылык, микам дыйканчылык кылат. Экөөбүз дыйканчылык окуйбуз, мен сатам, ол алып келип берип, ошон. Дыйканчылыкты укам кылат да. Демек, ийниңиз дыйканчылык кылат, сиз сатуу менен айыркаласыз. Сатуу менен. Азыр эми ашкабактын кандай түрлөрү бул? Азыр бул салла ашкабак. Салла ашкабак деп коет. Бул сүткө, дымдамага, мындай эт салып дымдап бышырганга, ошолорго жакшы. Духовкада бышырышат, немесин ачып, мындай кыркып алышып, духовка. Эт менен көбүнчө эт менен бышат бул ашкабактар. Наркалар бар. Нарка ашкабактар булар. Өтүп көрөбүз бул. Булар буну чилим ашкабак деп коет. Булар манты, самса, оромо, ошолорго булар. Булар да көлөмүнө карап сатылып атат. Малар 50дөн, мындай кичүүлөрү. Булар 50дөн. Булар 50дөн, Мондай чоңдоручу? Олар 100дөн, 80ден, 60дан аркылы көлөмүнө карап сатылып атат. Азыр бул ашкабак менен бул ашкабактын кандай айырмачылыгы бар эми? Кайсынысы даамдуураак болот? Даамдуу, мына салла ашкабак даамдуу болот. Демек ширинирээк, Ширин дагы бул аябай ширин жакшы. Ушунун алармандар немелер көп болот. Алуучулар көп буда. Эми муну деле алат, мына көбүрөөк кардар көп болот да. Демек шириндигин билгенден кийин. Шириндигинен. Жакшы экен. Ашкабактын дагы башка түрлөрү барбы? Бар. Мына ашкабак бар, мына ашкабактар. Бул мен өзгөчө ат коюп коюшкан, мына айым ашкабак деп коет. Айым? Айым ашкабак деп коет. Бул ашкабак ошол ашкабактан, көк ашкабактан кийинки ашкабак. Ошонун көгүнө да сарысы ошо. Бул жанагы жомоктордо айтылып жүргөн Золушканын эмеси, ошондой көлөмдөгү ашкабак. Нарка ашкабак, ромашка. Ромашка ашкабак, мына ошо Золушкан ашкабак десе болот. Бул ромашка, бул Россиянын ашкабак уругунан болот булар. Россиядан. Демек уруктары Россиядан алып келинет, Булардыкы Россиядан, алар өзүнүн Кыргызстандан эле өнүктүрүлгөн немелер. Уруктар. Булардын баасы кандай? Булардын баасы 100дөн, 80ден, 70ден, ошо 100дөн ылдый да. Байкап карасам, булардын арасында кичинекейлер аз болот экен, көбүнчө эле чоң келет. Булар чоң болот. Булар чоң, буда аябай чоңдору болгон. Булар сатылып кетти, булар чоң ашкы, чоң болот. Биздин жерге ушулар жакшы экен да. Алуучулар көбүлө? Алуучулар көп. Эми алуучулар дарыбыз конту көп, алуучулар көбөйдү. Алуучулар эми дарыбыз кон жеп атты, эми ашкабакты бу 2 жылдан бери жакшы жейишип атат. Мурункудай неме кылбайт эле, 2 жылдан бери ашкабак жакшы өтүп атат. Ашкабактын кардары көп. Бизден Россияга да кетти, түнү келип жүктөп кетишет. Демек Россияга дагы? Россияга да ушул жерден кетишет. Бул баары үзүлүп бүттү азыр таладан, же болбосо дагы үзүп чыгарабы? Таладан үзүп чыгышат. Бар, эми азыраак бар. Өзүңүз кайсы айга чейин бышып бүтөт? Биз ноябрга чейин. Ноябрдан кийинкисин сактап коебуз да, кышта салып коебуз. Кышындасы кантип сактайсыздар? Кышта бунун кадимкидей эле көмүр жагабыз, 0 градустан жогору болуш керек да. Суук болсо муздап калат. Демек атайын бир бөлмөдө сактайт экенсиз. Ысыкта тура берет. Канча ысык болсо тура берет. Ысыкты көтөрөт. Ошон үчүн биз ысыкка коюп кое беребиз. Бирок суукту көтөрө албайт. Суукту көтөрө албайт. 0 градуста деле ашкабак чирип калат. Ошол себептен да жылуу жерде сактаган жакшы. Жылууда жакшы. Жакшы экен. Анда биз башка дагы сатуучуларга барып сурап көрөлүчү, аларда кандай ашкабактар болот экен. Рахмат. Силерге ийгилик. Саламатсызбы? Саламатчылык.
Келгиле. Келдик, кутмандыгыңыз менен. Базарыңызга береке. Рахмат. Сизде канчадан болду ашкабактар? Бизде эми томдашына карап, чоң кичинесине карап сатабыз. Аха. Сиз өзүңүз дыйканчылык кылып алып жатасызбы же буларды алып элеби? Жок, алып сатабыз өзүбүз. Алып эле сатабыз. Канча жылдан бери? Көп болуп калды. Ушу неме ашкабак кошулгандан бери эле. Канча жыл? 10 жыл. 5-10 жыл болуп калды. 5-10 жыл, Ошол жерден дайым эле алып сатабыз. Үйүбүздүн түшүндө. Ар ким өзүнүн үйүнүн түшүнө чыгып алып эле ошол жерде тирилик кылабыз. Демек, бул жерде жергиликтүү тургундар, Ооба, жергиликтүү тургун бардыгы эле өзүнүн үйүнүн түшүнө эле ар ким алып чыгып алып ушуну сатабыз. Канча базар болот бул жерде? Ашкабак Бул биз келдик майга чейин сатып атабыз. Канчадан? Сезонго чейин майга чейин сатабыз. Анан кышында кышында сям подвал бар, подвалга сактайбыз. Подвалга сактап ошо подвалдан алып чыгып сатып атабыз. Азыр эми кеч немеде алып киребиз, подвалга алып кирип сактайбыз. Азыр эми кичине чоңуна карап, баалар ар кандай экен, Ооба, ар кандай. Анан кышындасы кандай болот? Кышындасы деле кичине көтөрүлөт, кышындасы. Азайган сайын кыйла эле көтөрүлөт. Пайдасы кандай болот бул жердин? Пайдасы эми ушу күнүмдүк тириликтен ашпайт. Ишенбайбыз, ушу күнүмдүк тириликке кеңири кармайбыз да. Ошо ашында бир нерсе деле албадык, ошо тириликтен ашпайт. Алуучулар көп эле болсо керек азыр. Ооба, эми азыр сезон ушул убак. Ушул ай сентябрь, октябрь сезон анан неме кичине суук болгондон баштап неме болуп калат. Кыйла үйгө киргенден кийин кичине кымбаттайт анан. Азыраак неме болуп калат, толук слойлор чоңдорун алат. Буну кайсыл жактагы дыйкандардан алдыңыз сиз? Ушу центрдеги эле дыйкандар өздөрү алып келип беришет, алып келип төгүп беришет. Ушул жерге өздөрү алып келишет демек, Өздөрү алып келип төгүп беришет. Анда жакшы экен, сиздерге түйүшүгү азыраак болот экен да. Ооба, алып келип неме болуп беришет, ошону алып эле сатабыз. Ошо эми күнүмдүк тирилик ушул менен болуп атат да. Сизде кандай сорттор бар, көрсөк болобу? Ооба. Мунаны сүткө салып дымдама кылат, мына жаш немелерди. Салла деп коет. Анан мунаны манты самсага иштетет. Ушулардын баардыгын. Сизде көбүнчө кайсынысын алышат? Көбүнчө эле муналарды алат. Ушулар эң ширин өзү ошо болот да. Салла деп коет. Кымбаты дагы ушулар. Кымбаты эми түшүмү ham бунун түшүмү аз болот. 2ден 3дөн 4дөн эле болот. Ананыкы 5-6 болот. Мунун түшүмү көбүрөөк болот. Анда биз бул жактан дагы көрөлүчү, эжелер бул кандай башка сорттогу ашкабактар бар экенин Бар. Рахмат чоң сизге. Майли болот. Азыр бул жерде мондой өзгөчө болгон кичинекей ашкабактар, анан кызыл түстөгү мондой ашкабактар да бар экен. Бул жерде азыр сатуучулардан сурап көрөлүчү, булар кандай ашкабактар болду экен, Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келгиле. Кутмандыгыңыздар менен. Рахмат. Соодаңыздарга береке. Кандай болду анан соодалар? Жакшы эле, шүгүр. Жакшы. Бул жактан өзгөчөлөнөт. Мен сизде да мондой болгон ашкабактарды таап алдым. Бул ашкабактар кандай ашкабактар эми? Бул ашкабактар да ушу мына кызыл, мына салла ашкабактардын бир түрү да. Кызыл. Кичинекей. Бул кичинекей, Демек алар ушундай түстө дагы болушат, Ушундай түстө. Кызыл түскө дагы кирип болушат. Буларчы, эже? Булар дагы ушундай кичине сорту. Эми баягындай мантыга жасагандай алып фарш салып ичине. Могу жерин алып туруп, анан уругу бар, уругун алып туруп, анан мантынын фаршын салып, манты касканга тизип пиширет. 1,5 саатта пишат. Жакшы. Ич майлардан кошуп, эми эт кошсо болот. Ары жокту кошуп эле ушуну. Атайын ошого ылайыкташтырып өсө турбайбы сиз дагы, Бул азыр мына кичинекейлери калды эле да, чоңдору бар, будан бир аз чоңурактары бар. Чоңдордун көлөмү кандай болот? Мондой чыгабы? Ошондой бар. Будан кичинекей болот, Эми булардын баасы канчадан болот? Мына кичинекейлери 10 сомдон сатабыз. Будан бир аз чоңурактарын 20 сом, 15 сом ушундай. Данасын. Мындай чоң кичинесине карап эле сатабыз. Бунучу? Булар 30 сомдон алары. 30 сомдон, Бул да чоң кичинесине карап сатылат. Будан чоңурактары 150 сом, 100 сомдугу бар. Көтөрөбүз. Чоң кичинесине карап. Ошо. Жакшы экен. Бул жерде азыр
монтип тапчандарды куруп алып салкында сатып отурасыздар. Канча жыл болду сатуу менен алек болгонуңуздарга? Көп эле болду, 10 жылдан аш. 10 жылдан аш болду, Өзүбүз канчалык кылып, ушу огородубуздан берип. Демек, огороддор эгип, бул жака алып чыгасыздар, э? Жолго чыгып сатабыз да ошондой. Пайдасы кандай болот? Жакшы эле пайдасы. Өзүбүздүн тиричилигибизге жетет да, жакшы. Жетет, демек. Ооба, жетет. Аны бул жакта бир көрүп калдым да. Помидор менен бул жакта өтүп калабы? Бул жакта бул болгарский, болгарский? Болгарский, помидор, каксалып экөөнү аралаштырып, томат жасайбыз, чесноктон аралаштырып. Өзүбүзгө. Мына четтери кичине. Буларды кандай сатасыздарбы же? Жок, сатпайбыз, өзүбүзгө жасап алабыз. Демек, бул жерде соода кылганча үйдүн да тиричилигин көрөсүздөр, э? Бекер отурбай ушуну чыгарып. Бул жакта помидор экен, э? Ооба, помидор салып койгонбуз. Демек, чекелери эме болуп калган, карайып калган эмелерин эметип коебуз да өзүбүзгө. Адамдар келгенде ашкабакты сатып, бош олтурганда бул жумуштарды кылып, баарын кылып турбайсыздарбы, э? Ооба, ошентебиз. Макул анда эжелер, соодаларыңызга береке, биз баралы, э? Мейли, жакшы баргыла, ишиңерге ийгилик. Рахмат, сиздерге дагы чоң. Дайыма ушинтип тартып жүрө бергиле. Макул, рахмат. Мына ушинтип бардактуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакытта ушул жерде өз соңуна келип жетүүдө. Биз сиздерге кайрадан ары таңда амандашканча деп калабыз.